Маматалиев Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат. Алмаз Акунжанович, мага Алай районунун Акбосого айылдык кеңешинин депутаттары келип кетти да. Мына ошол айылдын тургундары жана айдоочулары Эркештам Нура айылына өтүп атканда ошол жерде Кызыл Суу деген пост бар. Мына ошол посттон Ички иштер министрлигине пропуск алышат. 6 айга чейин 1500 сомго төлөп алып калышты да. Мурда алчу эмес. Мына ошол маселени кайра ал айылга буга чейин болгон эмес, кайра алдыртып койсоңуздар, эмне үчүн койгон дагы мындай белгисиз болуп атат. Негизи эле ушул өзүңүздүн жараныңыздардан ошол жерден ушул пропускту эмне үчүн алып атышат, эмне кажети бар, эмне керектиги бар, мына ошол боюнча дагы бир сыйра тапшырманы бердирип, анан жообун айтырып койсоңуздар. Эмне үчүн ушундай маалдарда биз азыр дагы дополнительно дагы акча элден алышыбыз керек да. Бул бир. Экинчиси, сиз жакшы билесиз, мен атайын жана мыйзам жазгам, высокогабаритныйлар боюнчачы. Мына ошонун алкагында Минтранс көп иштерди азыр жүргүзүп баштады. Ошол жерде атайын автомобиль агенттигинин директору, салмактык жанагы высокогабаритный департаменттин кошулуп директор болгон Айтиев Шухрат деген жетекчи. Мына ошол балага азыр өтө көп препятствиялар болуп атат. Анткени ал жерде коррупциялык схемалардын баарын жокко чыгарып атат. Ал эмес дозвол боюнча дагы бир топ иштерди аткарып, коррупцияга каршы ачык чыккан балдардын бири да. Мына ушуга азыр өтө карама каршылык көрсөтүлүп, ошол сынган коррупциялык схемалардын мурда алып жүргөн акчалардын ээлери дагы ар кандай жолдор менен нападка кылып атышат. Мына ушул балага өзүнчө көңүлдү бурдуртуп койсоңуз, жана кайсыл адамдар мурда керек болсо коррупция менен, акча менен кармалган адамдар азыр тегеренип, ушул баланы кетиргенге аракет кылып атышат. Мына ошону эске салып, анан Минтранска дагы айтып койсоңуз, аягына чейин чыксын ал жерде коррупцияны. Бардыгыбыз билебиз, мыйзам аягына чейин аткарылсын. Мына ушуну көзөмөлдөп койсоңуз. Кийинки маселе бул жерде саат 2-де келет экен өкмөт, бирок айтып кетчү нерсе, сиз билесиз, биз бир топ мыйзамдарга өзгөртүү киргизгенбиз, мына доллар боюнча. Доллар менен эмес, бардык жерде сом менен көрсөтүлсүн деп, рекламалар болобу, алып сатуулар болобу, айтор Кыргызстандын ичинде сом менен жүргүзүлсүн депчи. Ошол мыйзам аягына чейин иштебей атат. Азыркы учурда тем более аябай керектүү болуп атат ошол мыйзамчы. Андан сырткары, мына монополияга каршы ишмердүүлүгүндө атайын уголовный кодексте азыркы кымбат учурда, азыркы ушундай доллар көтөрүлүп аткан учурда айрым биздин дагы ишкерлер өзүнүн жумушун дагы баштаптыр да, кымбаттатыпчы. Мына ушуларга штраф 100 000 экен, 1 миллион сом кылып коелу, биз өзгөртүү киргизели.